Учурдагы KFC тамагы боюнча да айтып берсеңиз, ал жөнүндө да ар кандай маалыматтарды айтып жатышат. KFC боюнча айтып берейин. Бишкектеги KFC биздин уйгур бир бурадарыбыз бар. Фаиза деген кафеси бар. Али деген биздин досубуз бар. Ошонун инилери карайт. Булар болсо ошо уруксат алып келгенде KFC-ге ошо тоок да булчу тоок. Атайы ошол Москва, Россиядан бисмиллахи Аллаху акбар деп муздалган тооктордун сертификатын ошондой чоң ошо фабрикасынан алып келишет. Ошон үчүн аларга биз да гана кийинеме макул деп, алар мусулмандар жакшы, алхамдулилля, бардыгын эске алат, бардык адалдыгы сертификаттары бар. Жесеңиздер боло берет. Селденин фазилети тууралуу айтып бериңиз. Машаалла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сүннөтү, бирок даимий сүннөт эмес. Пайгамбарыбыз дайым эле селде тагынып жүрбөйт эле. Даимий сүннөт эмес. Жума күнү селде, топунун үстүнө селде орону мусулмандардын белгилеринен. Мушриктер болсо топусуз эле селде оройт эле дейт. Мушкатта хадис бар бул. Дават менетин зарылдыгы тууралуу бир аз айтып койсоңуз. Мейли. Тугандар, Кыргызстанга Алла Таалам берди. Райымдуулук кылып берди бизге. Ушул менетти берди, пайгамбарыбыздын менетин уландысын берди. Дават, таблиғ жамаат, дават жамаат эч кандай жамаат эмес. Эч кандай уюм эмес. Эч кандай кыймыл эмес. Бул ар бир мусулмандын мойнундагы милдет. Өзү оңолуп, башкаларды оңолууга чакыруу. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын хадисин жеткирүү. Алланын жолуна чыгып, билими жок, билим алсын. Таквасы жок, таквалыгын пайда кылсын. Иманы алсыз, иманын бекемдесин. Мүнөзү начар, мүнөзүн оңдосун. Риякөр, ихластуу болсун. Бекапарда жашаган Аллаган алдында ойгонуп, Алланы эстеп жашасын. Жаман иштерди кылган, жаман иштерди таштасын. Жакшы иштерди кыла албай аткан, жакшы иштерди кылсын. Алланын жолуна чыгып Кур'ан үйрөнсүн. Алланын жолуна чыгып сүннөттү үйрөнсүн, ахиретке даярданганды үйрөнсүн. Алланын жолуна чыгып бир туугандылыкты, кызматты үйрөнсүн, кичпейилдикти үйрөнсүн. Мусулманды сөзсүз эле саясат үчүн зыярат кылбай, акча, байлык, бийлик үчүн зыярат кылбай, Алла үчүн, ахирет үчүн зыярат кылганды үйрөнсүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мээнетинин уландысы. Албетте 3 күн, 4 ай, 40 күн фарыз, важип, сүннөт эмес. Бул тартип мусулман өлгөнгө чейин кыла турган иш бул. Бардык биз, барыбыз аалам, бүткүл дүйнө үчүнбүз. Анткени пайгамбарыбыз бүткүл дүйнө үчүн. Акыл? Урматтуу устаз, сизден суранчы, дават жөнүндө кенен айтып берсеңиз. Илимдүүлөр илимдүүсү даватка чыгышат. Машаалла. Караңыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн ибадаты үчүн эле келген эмес да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү намаз окуп, орозо тутуп, зикир Кур'ан кылып коюп, акырын кетип кала турган жок. Пайгамбарыбыз жеткирүү. Келдиби? Ошол жерде Меккедеги сөлөкөттөргө сыйынгандар, бутпарастар, Мекке мушриктери кандай гана дават, кыйынчылык менен дават берди. Дават бергенде дагы Алланын аяттарын, ятлу алейхим аяти, Алла Тааланын аяттары менен мына. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларды ушуга даярдады. Ар бир сахаба, эркек, аял Аллага чакыруучу эле, даватчы эле. Байы дагы, кембагалы дагы, жашы дагы, карысы дагы, арабы дагы, ажами дагы. Ар бир сахаба Аллага даи эле тугандары. Ар бир сахаба абид, Аллага сыйынып, ибадат кылуучу эле. Ар бир сахаба закир, зикир кылуучу эле. Ошон үчүн иншалла тугандар,
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Алла бұйрық берген: "Я айюхар расул, баллиғ ма унзила илейка мин раббик." Ой пайғамбар, Роббың тарауынан саңа түшірілген нәрсені жеткірген. Таблиғ қылған. Жеткірген сен, жеткірген деген сөз, жеткіру деген сөз. Таблиғ деген сөз жеткіру. Алланың тарауынан түшірілген нәрсені жеткіру. Пайғамбарымыз айтады: "Баллиғу анни уалау ая." Мен тарауымдан şu bir аят болса жеткіріп қойғылачы. Пайғамбарымыз біздің мойнымызға жүктеген, баллиғу деп бұйрық берген. Жеткіргілі анни менің тарауымдан. Баллиғу таклиф. Таклиф деген мукаллафпыз біз мойнымызда, жеткіру мойнымызда. Анни ташриф. Бұл дегені пайғамбарымыздың тарауынан жеткіріп атамыз, чоң шарапат. Biz Peygamberimize çakırıp atağız. Peygamberimiz duasını alayın dep. Bir ayet bolsun da. Qaysı? Siz egerde kul huvallahu ahad degende, Allah bir degen ayetті bilseniz, бүткүл dünyaya жеткириш sizin moynunuzda. Allahu samad degen ayetті bilesiz be? Allah bir daha mahlukka muhtaç emes. Bardıq mahluk Allah'a muhtaç. Uşunu жеткириш sizin moynunuzdağı bildi. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah'a bir dağı tengeli turgan жоқ. Allah hiç kim Allah'a tengelmeydi. Lam yelit ve lam yulad. Tuğulgan dağı emes. Atası bolğuday. Törögön dağı emes. Bala çakası bolğanday. Lam yelit ve lam yulad. Tuğan dağı emes, tuğdurgan dağı emes, törölgön dağı emes, atası dağı жоқ, balası dağı жоқ. Lam yelit degeni özü tuğan жоқ, anın balası bolğuday. İsa Peygamber anın atası жоқ туғандан. Валам юлат өзі төрөлгөн жоқ ал. Allah Taala'nın ата енесі жоқ. Бала чакасы жоқ. Ушуну жеткирүү мекен? Валам якун лаху куфуан ахад. Бирөө да Allah Taala'га тең эмес. Бирөө да Аллага тең эмес. Демек жеткирүү мойнунда милдет экен. Ва иллам тафал фама баллагта рисалата. Валлаху ясимука минан нас. Эгерде сен мындай кылбай турган болсоң, дейт Allah Taala пайгамбарыбызга айтат. Анда мойнундағы рисалат пайғамбаршылықты атқарып алыпсың дейді анда. Сен егерде ишіңді қылбасаң, ва иллам тафал фама баллағта рисалата. Анда сен рисалатты, мойнундағы ушу пайғамбаршылықты жеткірбепсің деп Алла Таала айтты. Шон үчүн жеткирүү пайғамбарыбызга мойнунда милдет кылды Алла Таала. Ал эми пайғамбарыбыз биздин мойнубузга милдет кылып койду. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Бұл аятқа көңіл бұрыңыз. Құл, ей Мұхаммад, айтқын дейді Алла Таала. Бардық үмметің айтып қойшы. Хадихи сабили. Бұл мына ушул менің жолым, менің жашоомдун жолу ушул. Пайғамбарыбыздын жашоосунун жолу эмне экен? Ад'у илаллах. Allah Taala'ga davet kılamın ben. Davet menin jolum uşul. Menin жашоомдун жолу ушул. Бардык инсан жиндердин бардыгын мен Аллага чакырамын. Allah'ın жалгыздыгына чакырамын. Кудуретине чакырамын. Мээримдүүлүгүнө чакырамын. Кечиримдүүлүгүнө чакырамын. Бейишине чакырамын. Өкүмдөрүнө чакырамын. Аллага чакырамын мен. Алланын динине чакырамын мен. Ад'у илаллах. Allah жалгыздыгына чакырамын. Allah'ın бардык sıfatlarına çakıramın. Allah'ın tevhid, Allah'ın imanına çakıram. Ad'u ilallah ala basiratin. Eптеп сетте эмес. Жүрөгүмдүн көрөгөчтүгү менен. Басарат деп коет мына көздүн көргөнү. Баштагы көздүн. Жүрөктө да бир көз бар. Басират деп коет муну. Алымдарыбыз хикмат менен деген, данышмандык менен чакырамын. Эптеп сетте эмес, илим менен чакырамын мен. Yaqin menen çakıram, tolluk işenip, şektenmesden. Çakıramın men. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmeti vel mev'izatil hasana. Rabbingdin joluna çakırgın. Danışmandık menen, çıraylı nasihat menen dep Allah Taala үйрөтүп атат. Mına adepleri kanday. Jumşaklık menen. Ve la taniya fi zikri. Ve la taniya fi zikri. Allah Taala Kur'an'da paygambarlardın davatın zikir kılgan. Kur'an'da kança paygambar olsa?
аларды намазын, орозосын зикир кылган эмес, дааватын зикир кылган. Билип алыңыз. Дааваттын усул эрежелерин Алла Таала чачып айтып берген. Намаз окугула деп койду, болду. Кандай окуйбуз, качан окуйбуз, не кылып окуйбуз? Аны Алла Таала айтып берген жок. Пайгамбарыбыз айтып берди. Дара алыш керек. Мындай жуунасыңар, жер таза болуш керек. Кыбла, тияк, бияк. Биринчи Аллаху акбар дейсиңер 4 рекет, 2 рекет багымдаттык, 2 рекет сүннөт. Пайгамбарыбыз айтты муну. Андан кийин 2 рекет фарыз. Пайгамбарыбыз айтты. Пешинде 4 рекет. Пайгамбарыбыз айтты мунун бардыгын. Жалпыстан эле зекет бериле деп койду. Пайгамбарыбыз айтты, уюңар 30га жетсе бересиңер, коюңар 40га жетсе бересиңер. Пайгамбарыбыз айтты. Демек, ибадаттардын чечмелөөсүн пайгамбарыбыз айткан, ибадаттын жалпы эле өкүмүн Алла Куранда айтып койду. Бирок дааваттын чечмелөөсүн Куранда Алла өзү айтып берди. Кандай даават бериш керек? Эми айтып атат. Кул хадихи сабили, эй Мухаммад айт. Мына ушул мен жашоомдун жолу, жашоомдун максаты ушул. Хадихи сабили, ад'у илаллах, Аллага даават кылам. Ала басиратин, данышмандык менен, илим менен, хикмат менен. Ана ва ман иттабаани, бул Аллага чакыруу менин дагы жолум, мага эрчигендердин дагы жолу. Ким пайгамбар Мухаммад алейхиссалам амана бихи, ким пайгамбарыбызга иман келтирсе, анын жашоосунун жолу мына даават деген сөз туган. Аны ушунча өзүнчө бир жамаат болуп тияктуу андай кылба. Тугандар, бул бөлүнбөйлү. Ар бир мусулмандын мойнундагы милдет. Албетте, ар убакта аалымдарыбыз иште тартип кылып келген. Тугандар, кичине бул ишти пайгамбарыбыз Меккеде, Мединада кандай иш кылды? Ошол ишти улантуу. Ошол иш менен Алла Таалам ошо улантуу, хидаят келе турган жолу ушул. Кылып, Алла Таалам кабыл кылсын, Аллахым барыбызга туура түшүнүк берсин. Хидаятул Куран улантылабы? Буюрса, иншалла дуа кылып туруңуздар. Кудай кааласа Алла Таалам бир күч кубат берсин. Хидаятул Куран, Курандын тафсири иншалла 2 том чыкты эле, 3-сүндө Кудай кааласа чыгат иншалла.